Бүгін 10 январь мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоо аны менен катар референдум өткөрүлөт. Саат 8-ден баштап добуш берүүчү каналар өз эшигин ачып, добуш берүүчүлөрдү кабыл ала баштаган. Бүгүн кечке чейин биз сиздерге мына ушул добуш берүүдөгү окуяларды, андагы кызыктуу көз ирмемдерди чагылдырып берип турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле мына ушул шайлоокананын ичине киргенде эле санитардык нормалар сакталууда, антисептикалык каражаттарды сээп, ошондой эле бет каптар таратылууда. Пандемияга байланыштуу бүтүндөй санитардык талаптарга жооп берип, маскаларды таратып, антисептиктерди берип, температураларын текшерип, жакшынакай Кыргыз Республикасынын гимни менен шаңдуу түрдө баштап алдык. Ош шаарындагы номер 5300 сандуу шайлоо тилкесинде жалпы 2145 шайлоочунун тизмеси катталган. Анын ичинен 75 жаран ден соолугуна жана башка себептер менен шайлоо тилкесине келе албастыгы тууралуу арыз менен кайрылышкан. 75 арыз менен кайрылышкан. Кече ошонун ичинен 60 добуш берди. Калган 15 бир белгисиз себептеринен же үн кечкиргендене байланыштуу же оор акыбалда ооругандар шайлай алышкан эмес, кээбиркилер базадан чыкпай калгандары болгон. Саламатсызбы? Биз азыр 53-13 шайлоо участкасына келип калдык. Бул жактагы жайды дагы сиздерге чагылдырып берүүгө аракет жасайлы. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Алгачкы шайлоочулар келгенден тартып бүгүнкү азыркы маалга чейин 1,5 саат убакыт аралыгы өттү. Шайлоо участогунун ачылганына кандай иш жүрүп атат эмистер? Санитардык нормаларды сактап атабыз. Келген кишилерден маска тагынышынын, анан антисептик менен колдонушун түшүндүрүп жатабыз. Баары жок жакшы барып атат. Аралыкты сактап атабыз. Ал эми номер 5313 шайлоо тилкесинде эртең менен саат 8-ден тартып 9:20 мүнөтүнө чейин 14 жаран добуш берип кеткен. Учурда эч кандай мыйзам бузуулар катталбаганын азырынча абал туруктуу экенин комиссия мүчөсүнүн төрайымы Нуржамал Мапаева билдирет. 8-ден 1 мүнөт өткөндө биздин биринчи шайлоочубуз келди. Биз аны кабыл алдык. Азыркы учурда ушул ар бир шайлоочу биздин кабыл алып атабыз. Ушул байкоочулар өз ордунда. Андан кийин бизде коопсуздук маселесинде дагы азыр 4 милиция иштеп жатат. Алар дагы өз иштерин аткарып атышат. Şu hamı жақсылып болып кетеді. Бұл келді. Шайлоо менен ошол президенттик шайлоо менен биргеликте референдум дагы өткөрүлүп атат да. Бул боюнча кабарыңыз бар беле? Бар. Эшиткенмин. Şu азыр мен унгем неме кылдым? Президенттикке кылдым. Биз азыр номер 5306 шайлоо участогуна келдик. Бул аймактагы абалды сиздер менен чогуу биргеликте байкайбыз. Кандай болот атат? Абал туруктуу, маанайыбыз аябай жакшы. Ооба, биз өзүбүзгө чаккан адамды, инсанды тандап алып шайладык. Аябай жакшы, маанайыбыз жакшы. Биз азыр 5306 добуш берүүчү кананын ичинде турабыз. Шайлоочулар үзгүлтүксүз келип баштаган учуру. Маалымат берүүчүлөргө караганда, учурда добуш кананын ачылуусуна 2 саат 37 мүнөт болду. Бул учурда 100дөн ашуун шайлоочу шайлаганы маалым болуп турат. Жарандар тарабынан суроолор жаралып атабы, кандай болот? Президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо менен кошо референдумдун өтүшү боюнча массалык маалымат каражаттары тарабынан берилген материалдар өтө жеткиликтүү болду деп ойлойбуз. Себеби дегенде бир да шайлоочу тарабынан бизге учурда өзүңүздөр көрүп турасыздар, суроо жаралбай атат. Алар өздөрү билип, кайсы барак, кайсыл жакка ташталышын билип, өздөрү таштап атышат. Эч кимден жардамына муктаж болбой атышат. Мен ойлойм, алардын демек түшүнүгү өтө жогору деп. Жарандык милдетти аткарууга жана өлкөнүн келечеги үчүн таң эртелеп шаар тургундары добуш берүүчү тилкелерге келе башташкан. Өлкөнүн тагдыры ар бирибиздин колубузда деген жарандардын да пикирин угууга аракет кылдык. Бүгүнкү маанайыңыз кандай? Маанай аябай жакшы. Кыскасы негизгиси бизге жакшы Кыргызстанды ушу кризистен чыгара турган президент келсе деп тилейбиз да, баардыгыбыздын эмебиз ошол да. Эми бул жолку шайлоо буга чейинки шайлоолордон эмнеси менен айырмаланып атат? Буга чейинки шайлоолордон бул жолку шайлоо ошол мурунку шайлоочулар келип эле акча берип элдин башын айлантып 2-3 миңден берип алышып, куу баркасынан зордоп ап келип салдырып, анан жанагындай ишканаларда соцработниктерди кыйначууда.
Мен мугалим болгон үчүн жакшы билем. Эскертсек 2021 жылдын 10 январь күнү мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана референдум өтүп жатат. Ош калаасы боюнча жалпы 78 шайлоо тилкеси орун алган, ал эми добуш берүү активдүүлүгү боюнча Ош шаары алдыңкы орунда бара жатат. Нурзада Сыдыкова, Адлет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары.